Жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү боюнча департаментинин түзүлгөнүнө 80 жыл. Аталган түзүм батальондон департаментке чейинки жолду басып өткөн. 1942 жылы 74-12 аскер бөлүгү түзүлгөн. Ал өлкөдөгү алгачкы аскер бөлүктөрүнүн бири болуп эсептелет. Ушул күнгө чейин ары татаал, ары түйшүктүү жолду басып өттү. Мына акыркы убактарда мамлекет тарабынан ушул департаментке чоң көңүл бурулуп, өткөн жылы биз департаментте кызмат өтөгөн кызматкерлердин айлык майнасын көбөйтө алдык. Жерлерде толугу менен батальондордо, казармаларда ремонт жүргүзүп, жоокерлердин кызмат өтөө үчүн болгон шарттарды жакшынакай кылып түзүп бердик. Ушу тапта департаменттин курамында 6 батальон жана тыл бөлүмү бар. Департаменттин аскер кызматкерлери тапшырылган жайларды, атайын жүктөрдү жана соттолгондорду кайтарып, тынчтыкты сактоо боюнча милдетти аркалап келет. Сот аркылуу жалпы коомдон бөлүнгөн адамдарды кайтарып, анан сотко алып келип күзөтүү жумушун аткарат негизинен. Андан тышкары түзөтүү колонияларында, камак жайларында өзүбүздүн аскерлер кайтарып турат. Ошондой кылмышкерлер дүйнөсүнүн өкүлдөрүн кайтарууда биздин аскерлер көп психологиялык кандайдыр бир таасирлерге дуушар болот. Департаменттин өздүк курамы 1 жылдык кызмат өтөөгө чакырылган жоокерлер менен толукталып турат. 10 жылдан бери Нурзада Токтосуновна жаш жоокерлердин психологиялык моралдык абалына байкоо салып, кызматка дайындоого салымын кошуп келет. Аскердик педагогика жана психология жаатында сабактарды өтөт. Ар бир батальондо бирден офицер-психолог иш алып барат. Жашоосунда жабыркаланып калгандар да болушу мүмкүн. Биз ошолорду аныктап, аларга жардам көрсөтөбүз. Кызмат учурунда ошо стресске учурбай, анан жана стресске туруктуулугундагы өркүндөтүүгө жардам беребиз. Биз үйрөтөбүз стресске туруктуулукту, стресстен кантип чыгуу керек, анын чыгуу жолдору, өзүн өзү кантип жөнгө салуу деген сыяктуу биз сабактарды өткөзүп турабыз. Саламатсыңарбы жолдоштор? Садыр Жапаров кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 80 жылдыгына арналган салтанатка катышты. Өлкө башчы билдиргендей, аскердик антка бекем турган жоокерлер өз милдеттерин татыктуу өтөп жатат. Куралдуу күчтөрдүн катарында аталган департамент өзгөчө кызматы менен айырмаланып турат. Албетте, атайын контингент менен иш жүргүзүү абдан татаал жана жоопкерчиликтүү кызмат. Күнү түнү дебей, ысык суукка чыдап, бардык кыйынчылыктарды жеңе билүү менен мамлекеттеги тынчтыкты жана туруктуулукту сактап, жүктөлгөн милдеттерди так жана ак ниет аткарып жатасыздар. Армиябыз күчтүү, мыкты коргонуу шартына ээ болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүүгө даяр экенибизди жана ага каражат аябастыгыбызды баса белгилеп кетейин. Кезинде аталган аскердик бөлүктө Советтер Союзунун баатыры Калыйнур Үсөнбеков өз милдетин өтөгөн. Анын эрдиги, каармандыгы департаменттин аскер кызматкерлери менен жоокерлерине өрнөк болушу керектигин мамлекет башчы баса белгиледи. Андан соң ишинде өзгөчөлөнгөн 3 кызматкерге президенттин алкыш баракчалары тапшырылды. Департаменттин өздүк курамынын салтанаттуу өтүүсү болду. Андан соң мамлекет башчы ардагерлер менен баарлашты. Департаменттин музейи менен таанышып, ардактуу меймандар китебине эстелик жазуу калтырды. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.